Саламатсыздарбы урматтуу Кара Көл шаарынын тургундары. Сиздер менен кайрадан Тараза ТВ жана KG Top Media YouTube каналы болмокчу. Бүгүн бизде 8 апрель эң сонун жаңылык. Бул эмне болгон жаңылык деп кызыгып жаткан болсоңуздар, анда биз менен болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Саламатсыздарбы эжелер? Мына бүгүн 8 апрель Кара Көл шаарында өзгөчө күн десек болот, тамашоо болуп жатат. Сиздер кайсы команданы колдоп келдиңиздер? Мен биринчи колдойн деген жокмун. Мен биринчи көрөйүн деп келдим. Анан кийин өзүнчө кайсы бир команда татыктуу болсо, ошону колдойм деп ойлоп жатам. Рахмат эже. Сизчи? Албетте Кара Көл болгон үчүн ушу Кара Көл өбүздүн балдарыбызды колдойбуз да. Рахмат эже. Айта кетсеңиздер, күлкү бул сиздер үчүн эмне? Күлкү бул ден соолук деп коет, ден соолуктун мүлкү деп коет. Адам канчалык күлсө ошончолук адамдын иммунитети көтөрүлөт дейт, адам жашарат дейт. Ошончолук стресстен арылат, депрессиядан арылат. Ошол жакшы эле касиет бар. Азыркы жаштарга жакшы эле уюштуруптур. Көптөгөн жаштар маданият үйүндө көпчүлүк убакта чогула бербейт. Мен аябай кубанычтамын ушундай чогулуп жаткандарына. Рахмат эже, сиздердин интервьюңуздарга сиздерге жагымдуу маанай каалайбыз. Рахмат. Рахмат эже. Саламатсызбы байке? Саламатсыз. Айта кетсеңиз, Кара Көл шаарынын тургуну болосузбу? Бүгүн мынакей тамашоо Кара Көл шаарында. Сиз кайсы команданы колдойн деп келдиңиз? Мен кимиси жеңсе ошону эме кылам, кимиси татыктуу болсо ошону колдойм. Рахмат байке, сизге жагымдуу маанай каалайбыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Айта кетсеңиздер, бүгүнкү тамашоодо кайсы команданы колдойсуздар? Биз юниор командабызды колдоп келдик. Ал биздин досторубуз чыгат ал командадан. Ошодон аларга ийгилик. Байкап карасам, бул жакта көптөгөн достор менен келишиптир. Юниор командасы алга. Энергетик маданият үйүнүн башчысы Жаркынбаев Бектемир Осокеевич агайдын жанында турабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Бүгүнкү күн сиз үчүн кандай болууда? Кандай болуп жатат? Бүгүнкү күн биз үчүн жаштар ДКга келген сайын биз үчүн жакшы. Дайым келиш керек. Ушундай тамашоолор, КВНдер, деле жаштар катышкан иш-чара көп өтөт бизде, ошон үчүн бизге абдан жакшы, майрамдагыдай. Агай, айта кетсеңиз, буга чейин бул жерде тамашоо, бул маданият үйүндө тамашоо болду беле? Болот, көп болот, дайым болот. Биздин Кара Көлдө тез-тез уюшулуп турат, кинолор болот, концерттер болот, тамашоо дайым болот. Агай, сиздин интервьюңузга рахмат, иштериңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат, өзүңөргө да рахмат, көбүрөөк келип ушинтип өткөрүп тургуңуздар. Рахмат. Атыргүл, айта кетсең, маанайлар кандай? Маанайлар жакшы, буюрса. Бардыгы ойдогудай элеби? Ойдогудай эле болуп атат азыр. Анан бир-эки суроо бере кетсем, Тараза ТВ деген бейжик тагып калыпсың. Негизинен Тараза ТВ командасында канча мүчө бар? Бул командада бир 17-18 адам бар. Ошолордун баардыгы азыр ушул жерде. Бардыгы өздөрүн контролдоп, азыр буюрса бар иштер ордунда. Элдер чогулуп калды, буюрса азыр баштайбыз. Анда эмесе, ийгилик, тамашоо ойдогудай өтсүн. Кандайсыңар, Кара Көлдүн келечеги болгон жигиттер? Жакшы, өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, рахмат. Маанайыңар кандай? Жакшы. Айта кетсеңер, бүгүнкү тамашоодо кайсы команданы колдойн деп келдиңер? Юниор командасын. Сенчи? Вашингтон командасын. Анда эмесе, силерге жагымдуу маанай каалайбыз. Рахмат. Күлкү бул ден соолуктун мүлкү демекчи. Бүгүн 8 апрель Кара Көл шаарыбызда тамашоо болмокчу. Кара Көл шаарынын тургундарына өздөрүнүн жагымдуу тамашалары менен жагымдуу күлкү тартуулагысы келген көптөгөн командаларыбыз сахна артында даяр турушат. Анда эмесе, ошолор менен бир аз маек курсак. Кеттик. Урматтуу достор, азыркы учурда биз Вашингтон командасынын эң мыкты оюнчулары десек болот. Медер байке менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыздар? Жакшы. Сонун келип алдым. Маанайларыңыздар кандай? Кыйналбадыңыздарбы алыс жолдо? Аса кыйналдым, болбойсун. Жок, эми жакшы эле. Сонун кыйналбай эле келдик. Ошол Кара Көлдү көрдүк. Сонун көлүңүздөр бар экен. Жакты мага. Кара Көл сиздерге жактыбы? Эли кандай экен, жери кандай экен дегендей, сиздерди кандай тосуп алды? Эми бизди айттым го, Кара Көл сонун жер экен. Адамдары дагы кең пейилдүү. Анан балдарын байкабадым, бирок кыздары красавица экен десең. Рахмат байке, сизге бир суроо менен кайрылсам, тамашоо сиз үчүн эмне? Тамашоо мен үчүн тамашоо. Тамашоо бул мен үчүн аябай чоң мектеп.
аябай жаштарды кичинекей жаштарды тарбиялап өстүрүп бир шоу бизнеске кошкон аябай сонун бир көпүрө өтө чоң мындай мен үчүн орду бар бул мектеп, короче. Рахмат, ошо тамашоодогу сиздердин негизги милдетиңиздер сиз үчүн эмне? Биздин эң негизги милдет ошол кыргыз элине, ошол тамашоого келген көрөрмандарга, же болбосо YouTube'дан көргөн инсандарга баардыгынын кичине жүзүнө жылмайы тартуулоо, анан башка максат жок. Рахмат байке, сиздин интервьюңузга, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ар дайым ошо Кыргызстандын сыймыктанган командаларынан болуп жүрө бериңиздер. Рахмат, силерге да рахмат чакырганыңарга. Көрүшөбүз. Саламатсыздарбы жигиттер? Саламатчылык. Айта кетсеңиздер, кайсыл команданын мүчөсү болосуздар? Күлкү-Кыргыз командасынын мүчөсү болобуз. Аха, рахмат. Сиздерге эң эле алгачкы суроо, тамашоо сиздер үчүн эмне? Тамашоо биз үчүн бул экинчи мектеп. Тамашоодон тарбия алганбыз, көп нерсени үйрөндүк, тамашоого терең ыраазычылык билдиребиз. Экинчи мектебибиз, чоң үй бүлөбүз, ошо. Аха, рахмат. Негизинен тамашоодогу эң негизги милдетиңер кайсыл? Эң негизги милдет биз өзүбүз Күлкү-Кыргыз командасы негизинен оюн болгондо бир гана утуп кетүү эмес, көрөрмандарыбыздын жүрөгүнөн орун алуу, көрөрмандарыбызды ыраазы кылып кетирүү, күлдүрүү болуп саналат. Эң негизги милдетибиз ушул. Башкача айтканда, эң негизги максатыңыздар булар бир аз болсо дагы адамдардын жүзүнө күлкү тартуулоо, Аха, рахмат. Даярдыктар кандай болуп жатат? Буюрса даярдыктар жакшы болду. Эми жыйынтыгын азыр көрөбүз. Бир аздан соң эл чечет, эл тараза, эл сынчы дегендей калыс тартуу бар. Бир аздан соң даярдыктын жыйынтыгын көрөбүз. Аха, рахмат. Сиздердин маегиңиздер үчүн чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Силерге да ийгилик, Күлкү-Кыргыз. Саламатсыңарбы? Кандайсыңар? Саламат. Айта кетсеңер, кайсыл команданын мүчөсү болосуңар? Ачык Асман Ташкөмүр шаарынан келдик, Ачык Асман командасынын мүчөсү. Ошондо сиздер Ташкөмүрдөн келдиңиздер, Кандай келип алдыңыздар? Маанайлар жакшыбы? Жакшы келип алды. Даярдыктар кандай? Даярдыктар жакшы. Буюрса сонун. Айта кетсеңер, мындай байкап карасам, жаш эле окуучу балдар ушундай таланттуу көрүнөт экен да. Канчанчы класста окуйсуңар? Кайсыл мектепте окуйсуңар? Ошол боюнча бир аз айта кетсеңер. 9-класс Ташкөмүр шаары. 5-мектеп. Азаматтар, бүгүнкү даярдыктар кандай? Бардык ойдогудайбы? Ойдогудай. Жакшы. Каракөл эли силерди кандай тосуп алды? Жакшы эле тосуп алды. Жакшы. Анда эмесе силердин оюнуңарга ийгилик. Биз ар дайым силерди колдоп турабыз. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Washington командасынын эң күчтүү оюнчуларынан бири Жомарт байке, саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыздар? Жакшы, шүгүр, жакшы келип алдык. Сонун рахмат. Аха, Каракөл эмнеси менен жакты сизге? Коз экен, чын азыр көрдүк, баардык жерине басып айландырып келишти. Коз экен, коздугу жакты бизге. Аха, рахмат. Бүгүнкү командалардан сиз эмнелерди күтүп каласыз? Күлкү, анан динамика күтөм, мындай сахнада чойл ойнобой. Чын тамашаны күтөм да, Кудай буйрса. Айта кетсеңиз, ушул азыркы жаштардан сиз эмнени талап кылат элеңиз? Тамашоо командасындагы жаштардан? Просто главный адам болуш керек. Адам болсо болду, анан калган нерсени өздөрү көрө берет. Анан максат кылып жашаш. Дагы бир суроо, сиз ошол чыгармачылыкка канча жашыңыздан баштап киришкенсиз жана сизге ошо чыгармачылыкка киришиңизге эң мындай себепкер болгон адам? 18 жаштан аракет кылган кокуста кызыгуудан болду. Ошол медерлерге эми 2 жыл болду кошулган. 1 жыл болду, 1,5 жыл. Ошол. Анда эмесе сизге жагымдуу маанай каалайбыз. Куш келипсиздер. Жагымдуу маанайда отуруңуздар. Рахмат. Достор, Washington командасынын эң легендарлуу десек да болот, эң мындай популярдуу оюнчуларынын бири Сыймык байке менен маек курмакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, красавчик деген сөздү унутуп калдыңар да. Красавчиктери. Айта кетсеңиз, Каракөлгө кандай келип алдыңыздар? Сон, нормально. Жалооттун жолу, Нокендин жолу шагыл, чаң, атак зыңк. Нормально сон келип алды. Рахмат. Бул тамашадан сиз эмнелерди күтүп жатасыз азыркы учурда командалардан, азыркы оюндан? Азыркы оюндан жакшы тамашаларды, жаңы муунду, жаңы поколенияны күтүп атам мен. Рахмат байке, айта кетсеңиз, күлкү бул сиз үчүн эмне? Күлкү, мына күлкү. Күлкү, бухага. Күлкү жакшы нерсе.
маанай көтөрүлгөн. Жакшы. Ар дайым кыргыз элинин жүздөрүнө күлкү тартуулап келесиздер. Анда эмесе азыркы учурдан пайдаланып сиздерден бир анекдот. Анекдот дейт го. Кандай анекдот? Бир апенди болуп турду десең. Анекдот башка суроо берчүкө. Анекдотто кантип айтабыз? Макул, анда берген интервьюларыңызга рахмат. Иштериңизге ийгилик каалайбыз. Сиздерге жагымдуу маанай каалайбыз. Рахмат сиздерге дагы ийгилик. YouTube каналы. YouTube каналыңыздар подписчиктери миллионго жетсин. Айтканыңыз келсин. Өзүңүздөр көрүп жатканыңыздардай көптөгөн көрөрмандар тамашоону көрүүгө шашылып келип жатышат. Кызыктардын баардыгы алдыда биз менен бирге болуңуздар.